Саламатсыздарбы? Мен Чомай Дүйшөнбек, келдик дарыгер тамырчы тауып. Мен колумда канып турган кыргызча эки бар неме түштүк жакта ырайкан дейт. Бизде болсо көк чай чөп деп коебуз. Орусча душица деп айтылат. Мына могу жерде биздин маңдайыбызда турган бул жалаң эле ушул ырайкан көк чай чөп экен. Бул көк чай чөп мына азыр июнь айынын бир башталышы болуп атат. Азыр гүлдөп аткан кези. Бул гүлдөп аткан кезде гүлү жалбырагы орулуп, анан багы күн жабаган, күн тийбеген, шамал болбогон жерге корготуп алса, бул адам баласына дарлык касиети. Бул эң негизгиси багы тамак сиңбей калганда тамак сиңирүүчүгө ашказанды иштетет. Ошондой эле кан басым коюланып кеткенде кан басымды төмөндөтөт, канды суюлтат. Андан дале ошондой эле муну чай катары демдеп ичсе, жанагындай жеңил жетпе нерв ооруларды калыптандырат да. Анан муну ушул кезде терип алса, муну багы ичүү эрежеси 10 грамм кургатылган чөп ушул ырайканды 1 литр кайнак сууга демдеп коюп туруп, кайнатпай туруп. Аны ошону 3-4 маал 200 граммдан чоң киши ичсе, бир 3 күн, 5 күн, же болбосо 1 жума 9 күнгө чейин. Андан кийин ортодон 1 жумалап дем алып туруп, кайра улантып ичсе болот. Кичинекей балдар, жаш балдарга болсо 50 граммдан 100 граммдан ичсе болот, 3 маал 4 маал. Ушундай кезде терип алып, анан кийин кышында демдеп иче берсе, бул ырайкан же болбосо көк чай чөп. Бул мындай айтканда адам баласынын эң оорунун алдын алуу боюнча жакшы чоң жардам берет дейм. Рахмат.